Кыргызстанда багуучусунан айрылган балдардын пенсиясы жогорулады. Алсак Жалал-Абад шаарынын тургуну Тажиев 2 жыл мурун жубайынан айрылган. Өзү экинчи топтогу мүмкүнчүлүгү чектелген жаран. Мындан улам мамлекет анын 5 баласына социалдык колдоо көрсөтүп келет. Ал октябрдан тарта балдарынын пенсиясы жогорулаганын айтат. Бул алардын жашоо шартына чоң жардамын берүүдө. Бир жарымден жакшы эле акча алып атам, жараткан разы болсун. Чын-чынына келгенде мен өзүм дагы группадамын. Экинчи жакында чыктым экинчи группага. Мурда кийин өзүм стройкада иштеп, балдарын багып келгем. Азыр эми стройкада ажырабай калдым. Бул деген эми жөнөкөй эле жардам берип атат деген сөз эмес, бул өтө чоң жардам берип атат. Балдарымдын тамак ашына, кийим кечесине чын-чынына келгенде өтө чоң жардам берип атат. Багуучусунан айрылган балдардын пенсиясын жогорулаткан чечимге министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койду. Ага ылайык багуучусунун биринен же ата-энесинин экөөнөн тең айрылган балдарга төмөндөгүдөй пенсия өлчөмү көтөрүлгөн. Ата-энесинин бирөөсүнөн ажыраган балдар ар бир балага бүгүнкү күндө биздин социалдык өнүктүрүү башкармалыгында каттоодо турган балдарга 1000 сомдон алышчу да. А бүгүнкү күндө бул балдар 1,5 миң сомдон алып калышты. Октябрдан баштап бүгүнкү күндө баары эсептелип төлөнүп берилди. Булар буйруса жаңы жылдан 2000 сомго жогорулайт. Ал эми ата-энесинин экөөнөн тең ажыраган балдарга 3000 сомдон болуп калышты. Булардыкы жаңы жылдан кийин 6000 сомго жогорулайт ар бир балага. Жалал-Абад шаардык социалдык коргоо башкармалыгында ата-энесинин экөөнөн тең ажыраган 23 бала каттоодо. Ал эми алардын бирөөсүнөн ажыраган балдардын саны 254-тү түзөт. Мындай статистика социалдык фонд башкармалыгында да өзүнчө каралат. Анда эмгек стажы бар ата-энелер каза болсо, алардын балдарына социалдык колдоо ушул жактан көрсөтүлөт. Багуучусунан ажыраганды тууралуу пенсия боюнча бизде Жалал-Абад шаарында 256 пенсия делолор бар. Анын ичинен 662 бала болсо, 4 баласы толук жетим. Булардын пенсиясын базалык бөлүгүн 1,5 миң сомго чейинки көтөрдүк. 1,5 сомго чейин. Ошондо ар бир балага базалык пенсиясына 700 сомдон кем эмес кошулду. Андан сырткары камсыздандыруу бөлүгү менен биригип, орточо эсеп менен Жалал-Абад шаарында 1013 сомдон пенсиясына кошумча кошулуп төлөп берип жатабыз бүгүнкү күндө. Ал эми 1 январдан тарта өлкө башчынын жарлыгы менен ВИЧке кабылган балдардын жөлөк пулу да 2 эсеге көбөйөрү маалым болду. Буга чейин 18 жашка чейинки балдар жөлөк пул катары 4000 сом алып келсе, 1 январдан баштап 8000 сомдон бериле баштайт. Кыргызстанда ВИЧке кабылган 562 бала бар. 400дөй бала ал ооруну медициналык жайлардан жуктурган. Мындан сырткары 1 октябрдан тарта өлкөдө пенсияда жогорулаган. Ага ылайык 4785 сомдон аз алган пенсионерлерге 200 сом үстүк кошулса, бул суммадан көбүрөөк пенсия алып келгендерге 500 сомго чейин акча кошулган. Пенсия менен катар өлкөдө 2009 жылдан бери биринчи жолу жөлөк пул акылары да 2 эсе көтөрүлдү. Майып балдар үчүн берилүүчү жөлөк пулдар 4000 сомдон 6000 сомго чейин жогорулады. Бул сумма 2022 жылдын январ айынан тартып бериле баштайт. Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал-Абад.